Урматтуу Facebook'тагы интернет колдонуучулар, урматтуу достор. Бүгүн эрте менен Ахматов аттуу жаран өзүнүн буга чейин ээлик кылып келген лицензиясына байланыштуу кайрылуу жасап, ага үстөмдүк болгонун, рейдерлик жол менен тартып алды деген айыптоолорду билдирген. Ошол боюнча бүгүн аты аталган адамдардын баарын чогултуп, анын айыптоолоруна, тараткан маалыматына жооп берүү максатында түз эфирге чыгып жатабыз. Ал жаран айтып жатат, мен ээлик кылган лицензияга президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев кийлигишип тартып алды деп атат. Анда президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбековичке жообун угабыз. Урматтуу достор, Facebook колдонуучулар, эрте менен мага бир маалымат жөнөтүштү. Ошол жерде Кайдаркенде бир лицензияны бир компанияга байлап, частный компанияга ушул жерде мындай тартып алды. Мен жооп берип коеюн, өзү негизинен туура эле болот экен. Адам таза болгондон кийин, эч нерседен коркпогондон кийин моментально жооп берип койгонго биз укугубуз бар да. Биринчиден, ошол Ахматов деген сүйлөп аткан жаран, эми сүйлөшөңгү сүйлөп койдуң. Бирок эртең эми мыйзам астында кандай жооп бересиң? Мен ойлойм, мыйзамдын чегинде, мыйзам астында сен жоопкерчиликке тартыласың. Мен жөндөн эле бул нерсени жөн таштап койбойбуз. Адам баласы бир нерсени сүйлөрдөн астын жакшылап ойлонуп анан сүйлөш керек. Бул айтып аткан лицензия боюнча мен даже кабарым жок экен. Бир убакта ушул 2008-жылы каким-то образом алышкан экен. Бирок 2008-ден баштап туруп бүгүнкү күнгө чейин ал жерде азыр тактасак эч кандай жумуш жүргүзүлбөптүр. Бул лицензия Айдаркен комбинатынын калган калдыктары экен, атфал экен. Бүгүнкү күндө мыйзамдын чегинде, урматтуу президентибиздин тапшырмаларынын негизинде бардык нерсе мыйзамсыз өткөрүлгөн алынган нерселер мамлекетке кайтарып алынып атат. Бүгүн ушул лицензия мамлекеттин мүнтүрү мына мамлекеттин карамагында экен. Ошон үчүн биринчиден, анан экинчиден дагы айтып кетип атат, мына Дуаташ компаниясында ээлик кылат экен, мындай деп. Азыр мына ошол Дуаташ компаниясынын директорлорун, Дуаташ компаниясынын өкүлдөрүн чакырдык. Мен ойлойм, ушулар бардык суроолоруңарга жооп берет деп. Бирок, урматтуу достор, бир эле нерсени айтып коюш керек. Мени каралоо менен эч качан бир нерсеге алып бара албайсың. Ошол Ахматов айтып аткан. Сенин артыңда ким турат, ким үйрөтүп атат, бизге белгилүү. Мына ошоло бүгүнкү күндө силер мамлекетке чыккынчы кылып, бүгүнкү күндө мыйзамсыз иштерди жасаганыңар үчүн бүгүнкү күндө жоопко тартыласыңар. Биз бүгүнкү күндө мындан ары бардык нерсе мыйзамдын чегинде, мыйзамсыз болгон нерселердин бардыгы мына мамлекетке алынат. Элге иштеш керек, мамлекетке. Убагында силер 300 сомго сатып алган лицензиялар бүгүнкү күндө. Ар кимге бүгүнкү күндө предлагать этип жүрөсүңөр. Мынчасын сага берем, мынчасын сага берем, ушул жерде иштейли деп. Бирок тилекке каршы мамлекетке бир дагы пайдаңар жок. Пайда алып келген эмессиңер, зыяндан башка. 2008-жылдан бери бул жерде эч ким эч нерсени иштеткен эмес. Бирок мен бул жигитти мен тааныбайм, көргөн эмесмин эч качан. Биринчи жолу көрүп атам, азыр мына ошол чыгарган посту менен. Бир тактап коеюнчу, ал айтып атпайбы? Рейдерлик жол менен тартып алды. Ошол тартып алган компания, Дуаташ өзүңүз айтып кеттиңиз. Бул ошол түрк ишкерлерин алып берем деп атат. Ошол компанияда 30% Каныбек Туманбаев ээлик кылат деп атат. Сиз ошол компаниянын курамында барсызбы? Мен бүгүнкү күндө ал компаниянын курамында мен жокмун. Эмне жумуш кылып атат, Дуаташ эмне менен иш алып барып атат. Бүгүнкү күндө биз мамлекет тараптан мына Айдаркенди иштетип атат. Канча деген жарандарыбыз иш менен камсыз болду. Канча деген айлыктар көтөрүлдү.
Мына бүгінгі күнге чейин сіздер статистиканы алып тұрып салыштырып көргүлөр. Қанша жерде қанша киши иштейт, қанша мамлекетке төлөнүп атат, қанша налог төлөнүп атат, қанша соцфонд төлөнүп атат. Анан ошол жерде мен ойлойм ачык айкын, то есть баардык нерсе билинет. Азыр как раз ушул Доо Таштындагы өкүлдөрү, директор отурат. Мен ойлойм бул суроого так жооп берет. Азыр Дагы бир нерсени айтып кетейин. Урматтуу Facebook колдонуучулар, урматтуу достор, эч качан менин дарегим айтылган нерсе бүгүнкү күндө каралоо менен бир жакшы ийгиликке жетем деп туруп ойлобойм. Мен ачык айтып коеюн. Биз бүгүнкү күндө жасап аткан иштерибиз баардыгы урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен баардык мыйзамсыз кеткен нерселер, убагында ушул коррупционный жол менен алынган нерселер бүгүнкү күндө баардыгы мамлекетке кайтарылат. Мына ушунун баардыгына урматтуу биздин Камчыбек Кырышаевичтин көзөмөлүндө баардык нерсе. Ошон үчүн каралардан каралашын каралап койдум. Мен ушул жерден түз кайрылып кетейин, ушул Ахматов дегенге мен тааныбайт экенмин. Бирок элдин астында, мыйзамдын астында мен ойлойм жакынкы күндөрү ушул айтылгандан кийин сөзгө жооп бериш керек. аталган компаниянын лицензиясы эмне кандай себептер менен жокко чыккан министрликтин өкүлү жооп берет. Ал жаран айтып атат, мени мыйзамсыз рейдерлик жол менен тартып алды деп. Сиз өзүңүздү тааныштырып, анан айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Геология кызматынын директорунун орун басары Жусупбеков Мурат. Фиос компаниясы боюнча айтып кетсек, 2008-жылы лицензия берилген. Бул компанияга баягы Хайдаркан ртутный акционерлик обществосунун агарочный атпалын колдонууга, казып алуу иштерин жүргүзүүгө деп 2030-жылга чейинки мөөнөткө. Закон о хвостохранилище деген мыйзамдын негизинде булар Кыргыз өкмөтүнүн уруксат кагазынын негизинде атпалды кайра иштетиш керек болчу. Бул компанияда бүгүнкү күндө андай уруксат кагаз өкмөт тарабынан берилген эмес. Экинчиден, бул компания 2008-жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин эч кандай казуу иштерин жүргүзгөн эмес. Үчүнчүдөн, жанагы белгилеп кеткендей, өкмөттүн уруксат кагазынын негизинде иш жүргүзүш керек болчу. Бул компания 2018-жылы геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзгөн. Ал дагы баягы биздин мыйзамдардын негизинде чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн техникалык проект түзүш керек болчу. Техникалык проект түзүлгөн эмес. Ошонун негизинде биз 2023-жылдын 11-августунда жер казынасы жөнүндөгү мыйзамдын 26-статьясынын негизинде лицензиясын жокко чыгардык. Бүгүнкү күндө жокко чыккан Фиос компаниясы ээлик кылган бүгүнкү күнгө чейин лицензия башка коммерческий компанияга берилген жок. Бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебинде турат. Демек бүгүн Фиос компаниясы айтып аткан рейдерлик жол менен тартып алды, аны бир түрк ишкерлерине берип салды деген айыптоолор туура эмес. Азыр ал мамлекет ээлик кылат. Мамлекет ээлик кылат. Бүгүнкү күндө башка компанияга берилген жок.